Сүйіктүү теле көрүүчүлөр, биринчи коомдук каналда жаңы дем менен өзгөчө маанай менен Салам Кыргызстан долбоору старт алды. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кутмандуу кушуа кечиңиздер менен урматтуу кыргызстандыктар, салам Кыргызстан! Дагы бир жолу сиздер менен саламдашып, кайрадан эле биз Салам Кыргызстан берүүсүндө сиздер мененбиз. Сүйіктүү теле көрүүчүлөр, башынан эле айта кетели, бүгүнкү берүүбүз жаңы инсандарга, жаңы адамдарга, тагыраак айтканда жаңы кыргыздарга арналмакчы. Кызыктын баары али алдыда, ошондуктан сыналыңыздарга жакыныраак отуруңуздар. Биз баштадык. Салам Кыргызстан! Бизди гана билсең тойго эч качан кечикпейбиз. Тойдон кийин этке толгон баштык менен кетпейбиз. Президентти көзүн чамактабайбыз, пикетте паянты таптабайбыз, кетсин деп ак үйдү каптабайбыз, келечек биздин колубузда. Жаңы кыргыздар, жаңы кыргыздар, жаңы кыргыздар, жаңы кыргыздар. Биз кыргыздар эртеден кечке чейин жатпайбыз, кимди ушактабайбыз, кайра барын мактайбыз. Коррупция дегенди түшүнбөйбүз, акча менен биз иш бүтүрбөйбүз. Батарейка отурса иштебейбиз, башка өлкөгө иштебейбиз. Жаңы кыргыздар, жаңы кыргыздар, жаңы кыргыздар, жаңы кыргыздар. Кыргыз тили тылымдар деп караткан, эч ким аны өчүрө албай тарыхтан. Чыңгыз тили, кыргыз тили деп жазылган, чыгармасын дүйнө сыйлап баары аны таанышкан. Конок келсе кут кел деп дайым сүйүнүп, коюн союп дасторконун жайып тозушуп, ат жалында шамал менен бат жарышкан. Биз кыргызбыз билип жүрсен Азиялык Арыстан. Бар деген, жок деген, алдагы заманда, Заманба пырлар сага жагат бекен, деген. Жагат да. Анда биздин албетте. бүгүн конокторду билесиңби, кимдер келет экен? Билем, Назирка, кантип билбей калайлы. Ошондуктан биз өзүбүздүн бүгүнкү келе турган коноктордун стилиндей болуп кийинели дебедикпи биз Ооба да, дагы? биз деле заманбап болуп мындай жаштар. Көрүүчүлөр таң калышып аткан болуш керек. Булар деген эмне болушуп алган, өздөрүнчө рэпер болуп кеткен го деп, Репер, эми биз деле репербиз да, биз мындай. Ойлонуп көрсөң мындай сүйлөгөндө мындай жесттер баксаң, Жаргондор менен. О, анда давай. Санжар, чакыр конокторду, деген. Сүйіктүү теле көрүүчүлөр, эгерде рэп кандай деп атсаңыздар, биздин кесиптешибиз көргөзгөндөй эмес. Кандай? 100% сиздерге кепилдик беребиз. Ал эми кандай дей турган болсоңуздар, музыканын жана сөз чеберлерин, заманбап сөз чеберлерин сахнага тосолганга даярбыз. Тосолуңуздар, лейбл Заманбап, Бегиш жана Баястан, Салам Кыргызстанда. Сол чабалар жаңылсын, келиңиздер жигиттер. Сиздерди төргө алалы, креслоға отуруңуздар. Барекелде. Сиздер Кутмандуу кушубас кечиңиздер менен. кандайсыздар, балдар дегендей? Айе, достор, бул жерде Заманбап, мен дос Ие, Баястан, менин атым Бегиш, Салам Кыргызстан. Биякта Гүлжайна, биякта Санжар, давай. Сүйіктүү теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкадыңыздар, ушул учурда менин эки жанымда отурган татынакай кесиптештерибиз, эжекелерибиз мындай чич така жок, бош болгондон, ушунчалык кенен болгондуктан кенендиктен бир аз передозировка болуп кетип окшойт. Рэпер болуп башташты. Дегеле, ассаламу алейкум жигиттер, кандайсыздар? Алейкум салам, жакшы. Бүгүн бизде студиябызда Бегиш менен Баястан көп жылдан бери Кыргызстандын кыргыз тилинде рэп, сиздер деле бүтүндөй рэп дегенде эле Бегиш менен Баястан деп билебиз. Дегеле эң башынан эле суроо, рэп деген эмне бул? Эмне болуп чечмеленет 3 тамга рэп? Кайдан пайда болгон? Ошол жөнүндө бир аз мен билем. Гүлжен эжеке мен Азизчике билбейт экен. Биз билбейбиз, тупойбуз. Бизге айтып койсоң. Жакшы жарашып тур силерге мондай кийинген. Рахмат. Рэп деген бул rhythmical American point, кыргызчага отуруп айтканда ритмге сөздү кошуп айтуу, уйкаштырып.
Бирок мен ойлойм, Баястан, рэп деген Америкадан чыкпай эле Кыргызстандан чыккан болуш керек. Ой, Баястан, Бегиш, кечирим сурайм. Бул Кыргызстандан эле чыккан болуш керек. Анткени деген биздин эле Манас эпос, Манас деген кандай ушундай образга кирип канча саат деп сааты менен айтылат. Жана болсо акыя деген, мондай акыялар айтылат. Рэп бизде деле бар болчу да, туурабы? Эми акыя жөнүндө билбейбиз, бирок Манасты рэпке салыштырып болбойт. Манас андан көп эсе өйдө турат. Өйдөрөөк турат. Жок, эми сөз мындай оон жок эле сөз менен Силер деген ошол рэп айтып атканда, ошол рэпти, ошол сиздер айтып аткан эле рэпти мындай оонго салып ырдай аласыңарбы? Силер биздин Мисалы рэптерди үчүн- угуп көрсөңөр, ал жерде обон деле бар болсо керек деп ойлойбуз. Мына дагы бир суроо. Бизде эми заманбап жаштар азыр чет элдин ырларын угуп, сиздер дагы ушу заманбап азыр кыргызча рэптерди окуп атасыздар. Эмнеге атыңар кыргыз бойдон калды? Рэперский жана Мио, Сио деген аттар эмес, Баястан, Бегиш деп мындай кыргыздын нукра аттарын сактап калгансыңар. Эми негизи биздин Псевдоним башкача койсо болбойт беле? Биздин негизги максат бул кыргыз тилинде рэп айтуу жана кыргыз тилинде рэпти чет өлкөгө таанымал кылууда. Ошондуктан эгер биз чет өлкөгө алардын аты боюнча чыгып, бирок айткан рэпибиз кыргызча болсо жарашпай калат го. Мен эмеге Баястанга суроо берейин дегенде, могу рэперлерде бизде биринчи Татаулан деп маскачан чыкты эле да. Ошодон кийин бул рэпер болуш, мисалы, фольклор ырчылары, эстрада ырчылар, бийчилер, художник деген ар бирге Кудай талант берилген да. Биз мисалы кудулбуз, тамаша жагына жакынбыз да. Рэпер болуш ар кимдин колунан келе береби же бул дагы өзгөчө берилген талантпы? Айта кетсем, бул өзүңдүн ичиңден болот. Өзүңдүн каалооңдон десем болот да. Бир гана каалоо керек, анан рэпке кызыгыш керек да. Рэпке кызыкпасаң, рэпер болбойсуң деп ойлойм да. Мунун өзүнүн дагы оону болот, Мисалы үчүн обон болот, конечно. мындай ачык айтканда менде кыйраткан бир мындай вокал деле жок. Көп деле мындай мыкты ырчы эмесмин. Анан эми ушундай талантым болбогон үчүн мен ырчы боло албайм деген ой бул эми нормалдуу нерсе, жөнөкөй эле көрүнүш. Бирок мындай жөнөкөй жигит катары бири-бирине уйкашкан сөздөрдү анан бат-баттан айтып берсең рэп болуп калат, анан рэпер болуп калам деген ойлор кандай болот? Жок, ал туура эмес. Туура эмес, Деги эле кандай болуп рэпер болуш керек? Негизи Эмне эң маанилүү? Негизи бар го, мен вокалым жок деп, бирок мен ырчы боло албайм, рэпер болом дейт го. Вокал бар кишини алып туруп, сен рэпер болсаң, ал рэпер боло албайт да. Анда ошо рэпер болуу деген эмне? Ошону айтпайсың. Кандай кыз болуш керек? Рэпер кандай болуш керек? Биз да балким рэпер боло алалы. Анден бир сөз менен айтуу кыйын. Майлы 3 сөз менен. Негизи үч сөз менен айтайын. Негизи ритм ыргакты сезиш керек. Уйкаш сөздөр жазыш керек. Анан ошол уйкаш сөздөрдү ыргакка түшүрүү эмес, ошону оригиналдуу кылып жазуу керек, ошонун ортосун. Сен айтып аткан сөздөр алар деген кызыктуу болуш керек, жана ошол эле убакта уйкаштуу, анан ыргакка түшүп туруш керек. Жана жөнөкөй болуш керек, элге жеткиликтүү. Ооба, ал дагы туура. Сиздерди мисалы Кыргызстандагы жаштар айрыкча Бегиш, Баястан дегенде азыр аябай шапкаларын өйдө ыргытышып угуп аткан кези биз угуп атабыз. Түштүк жергесинде дагы, түндүк жергесинде чүй. Эсеби Кыргызстандын 7 областында аябай силер жаштар үчүн популярдуулукту жаратып атасыздар. Бирок сиздер ошол жаштарга, сиздердин поклонник угуучуларыңыздарга өзүңүздөрдүн жеке турмушуңуздар жөнүндө айтып бере аласыздарбы? Айтып бере аласыз, албетте. Айтып бере аласыз. Айтып бергиле. Айтып берели. Мен өзүм фамилиям айта кетейин, Ботоканов Баястан болом. Ким деген? Ботоканов Баястан. Ботоканов. Балыкчы шаарында төрөлгөм. 15 жашыма чейин өскөм балыкчыда. Анан кийин өспөй калдым. Андан кийин өспөй калгам. Токтоп калгам 15 жаштайчы. 15 шаарга келе. Шаарга келип, анан бул жерден лицей гуманитарында окудум 2 жыл. 2 жылдан бүтүрүп медицинский факультетке кирдик. Азыр кичинекей балдардын врачы болсом десем болот да. Окууну бүттүңүз? Бүтө элекпиз. 4-курста окуп атам. Медакадемияда окуйсуз, Медакадемия эмес. Славянск, кыргыз орус славян университеттин. Анда болсо сиз келечекте Кудай буйруса Баястан эме боло турасыз. Балдарды дарылайсыз, ошондо рэп менен, халатты кийип алып, халаттардын тиягын айырып, биягын айырып, "Ё" деп укол сайганда. Канча бир туугансыз? 2 тууганмын. 2 бир туугансыз. Балким Байкемди билесиңер, Мирлан Саткынбаев деген Байкем болот. Жакшы тааныйсыз. Жакшы тааныйсыз. Ушунда Баракелде, Мирландын бир тууган эсисиңер. Сиздин Мен 1992 жылы Алай районунда, Ош шаарынын Алай районунун Гүлчү айылында төрөлгөм. Санжар экөөбүз жерлешип болобуз. Азыр алайыктар көрүп аткандар болсо мындай Алайыктар асалам. эки алайыкты бир кадырда көрүп аяк куанып аткан кез. бөлбөгүлө. Негизи бул жер бөлгөн эмес силер. Мен деген Жо, бөлбөйм. тура, Анда мен тура. Кыргызстандан болуп, Кыргызстанда төрөлгөм 1992 жылы.
Кыргызстандын рэпке Кыргызстан деген салбайлы. Анда 99 жылдан бери Бишкек шаарында чоңойгом. Өзүм юридикалык колледжди бүткөм, юридикалык академияны бүткөм. Кийин рэпер болуп калдым. Ортосунда футбол ойногом. Футболчу, рэпер, юрист. Жакшы турбай, биздин келечектеги врачтар жана юристтер эме рэперлер болот экен, э? Ал эми мындай эл арасында азыр интернет аябай популярдуу болуп калбадыбы? Эмне жаңылык чыкса деле биз баарыбыз эле угабыз, ай тигинде отур, мындай отур деп жаза калабыз. Бир макалага карап каяктан окуганымды унутуп эле калдым. Деги эле жаш рэперлер авторга акчасы жетпей өздөрү жазат экен деген сөздөрдү уктук. Кандай бул? Кандайча болуп калат? Мен ушуну көп деле түшүнгөн жокмун. Негизи ошол сөздү мен да окуп калдым бир жерден. Ал менин оюмча аябай туура эмес. Ал негизи мындай суроо болсо керек да, силер рэперлер жазган сөздөрүңөрдү акындарга текшертесиңерби дегенчи. Анан ошол суроого болсо, жок, биз акындарга текшертпейбиз, биз өзүбүз эле жазабыз десе, редакция алып туруп, акындарга текшерткенге акчасы жетпейт экен, ошон үчүн текшертпей эле өздөрү жазып койгон. Ушундай болду. Туура эмес информация кетип калган. Бумаланып кеткен сөздөр. Сөз булага ким жакта? Мисалы үчүн деги эле бир коллектив болгондо бирөө моторчик болот. Бирөө ар дайым кыймылдап турат. Ал эми экинчиси аябай таланттуу, бирок көп деле кыймылдайт. Өкүнчү арада ким моторчик, ким көп деле мындай кээде жалкыланып калат. Жо экөөбүз деген кошу менен минустайбыз. Минус менен кошу жок болсо свет күйбөйт го, ошондой да. Даярдалган жок экен. Биринчиден айта кетейин, сөздөрдү жазып атканда биз илхомду күтпөйбүз десек болот да. Илхомду күтпөш керек, 5 жылда бир келип калса да жаман да. Ошондуктан биз деген күнүгө машыгып турабыз. Ошо жаштарга айта кетейин, машыксаңар, ошо Кандай спорт жагында машыгасың? сөз жактан дейм да. Иштесе ийгилик жаралат деген сөз экен. Бирок илхам күтпөйбүз деген жерге да токтоло кетели Назира айым. Илхамды күтпөйбүз, илхам келбесе деле биз жазып таштай беребиз турларды. Ошондойбу? Ооба, ошондой. Анда кандай жаралып калат? Мисалы, бир ырды ырчылар 1 жылда, 5 жылда отуруп, аны канча ичинде жашап жүрүп, анан кийин жаратат да. Ошолор ошончолук элге сиңет. А силер илхам келбеген убакта кандай Бул рэп. Эми рэп менен рэптин деле өзүнүн эмеси бар да. Ошондо илхам келбесе деле рэп жазып койсо болот. Азыр ушул жерден эле жазып бере аласыздар. Бир эле эме куплет. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биздин кесиптештерибизге бир белгисиз деген сөз бар, фристайл. Биздин досторубуз аябай ал жактагы белгилүү. Жок, ал тариф эмес. Башка нерсе. Азыр сиздер ушул учурда биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы өзгөчө мүмкүнчүлүк, эксклюзив Бегиш Баястан фристайл. Ушул жерде башка эч качан уга элек жаңы чыккан сөз, мында мисалы үчүн азыр ойлогон жокмун, бирөөсүн дагы илхом келе койду депчи. Бир тема айтыш керекпи же болбосо өзүңүздөр эле баштайсыздарбы? Жо өзүңөр. Салам Кыргызстанга эле. Биздин студиябызга арнап. Достор, биз азыр Салам Кыргызстан студиясына келдик. Бизге фристайл бер деди, биз бердик. Фристайлды баштадык, айткан сөздөн качпадык. Ошондуктан туруп сөздөрдү биз таштадык. Менин фристайлым кетти, кулагыңа жетти. Баястан дос мени улантып кетти. Салам Кыргызстан, атым болсо Баястан. Артыбызда эмне деп жалып турат? Артыбызда салам Кыргызстан. Жанымда отурат Санжар. Билесиңерби? Бул деген кыргыз, анда талант бар. Бар экенде. Санжарды айтып кетпесе кайра баштаңыздар деметмин. Азыр сиздер рэп айтып атсаңыздар, мен рэпти мындай сиздердин айтып аткан рэп айтууңуздарды акындардын эле бир башкача стилиндей көрдүм да. Акындар деле мисалы отурганы төкмө акындар отуруп төгүшөт да. А силер ошо төгкөндө эле рэп түрүндө айткандай сезилди. Буга кандай көз караштасыздар? Жакындыгы барбы, жокпу экөөсүнүн? Жакындыгы бар. Биз азыр айтып аткан сөзүбүз бул фристайлга деле жакын кирбейт. Эмне дегенде биз эркин сөздө эле айттык. Фристайл болуп аткан кезде ыргак коюлат да. Ыргактын үстүнө фристайл айтасың. Ал кыйыныраак акындарыкына караганда. Акындар болсо ыргакты өзү четишет. Бирок акындар менен мисалы үчүн Алып Туткуч байкебизди терең урматтайбыз. Ал байкеден коркобуз. Ал байке менен фристайл айтышпайбыз. Анчын ишe даяр эмеспиз. Оригиналдуу ар бир инсан жасай албай турган бир өнөрлөрүңүздөр бар экен. Талантыңыздар ташкындап, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Эми жигиттер, бир аз сиздердин жаштыгыңыздарга кайрылып, жаш кездеги мүмкүн кызыктуу окуяларыңыздар. Жаш кезде эле рэпер болом дедиңиздер беле, же болбосо аябай кандай жигиттер элеңиздер? Сизди мындай өзүмө жакындатып кетейин. Мен кайным болот экен, мен Алайдын келини болом да. Ошондуктан биринчи кайныммен баштасак, жаш кезиңе, балалыгыңа келип кетсең. Жаш кезиң азыр 15ке чыктыңбы?
Аз жок 16. 16-да 6 жаш, 7 жаш, 5 жаш, 3 жаштагы жаштыгың жөнүндө. 3 жаштагы эсимде жок экен, 5 жаштагы. Ами ошол Жо негизи бир кызыктуу окуя болгон. Алайда жардын боору менен кетип аткам, оң жакта балдар волейбол ойноп аткан. Ошолор кызыгып карап кете берип, алдымда жолду карабай калыптын. Ал жерден түшүп кеттим, ал жерде шырам болгон. Түшүп кетип койгон соң мuyактан кан агып атыптыр. Ыйлап эле үйүмө чыккап барсам, ал жерде медицина жагы анча өнүккөн эмес да. Гизди алып туруп күйгүздү. Жайлады окшойт. Кыргызча метод. бал койду. негизи өзүм красавчик болгум келчүп дайымачы. Ой, барекелде, барекелде. Жаныма келип эле кыздар менен сүйлөшүп эле анан Держинка бульварында кетип бараткам күзүндө. Өзүнчө эле кийинип алып, мындай. Өзүнчө ничошка. Өзүнчө ничошка болуп басып баратсам эле кыздар отуруптур мындай. Аябай ничошка экен алардачы. Теке кыздар экен да. Басып баратам, анан өзүнчө эле кетип баратам. Анан күзүндө шишкалар башыңа түшөт го иногда. Кетип баратам, алардын астынан именно жанына келгенде башыма 2 шишка түшүп атпайбы. Кыздар күлүп, аябай мен бетим кызыл болуп кетип калмакчымын ошо. Азыр канча? Сиз 16 жашта, сиз 92-нчи жылы кылымда 24-тө 23-тө. Сиз 16 деп сиз мен Жок. Сен мен өткөн 92-ден 2006 алып буну өзү эсептеп алат. Ушул рэпти канча жашка чейин айтабыз деп ойлойсуздар? Негизи 50-60ка чыкканда да үйөө деп жүрөр. негизи чектөө жок. Балким сиздерге мындай башкача угулуп аткандыр, калпайым аз жашта деп угулуп аткандыр. Биздин оюбузда чектөө жок. Бир гана алдыга жана мындан ары биздин рэпибиз андан бетер күчтүү болот дагы, аябай катуу оборотторго жетет деп ойлойбуз ооба. Кыргызстанда качан башталды эле рэп айтылуу? Кыргызстанда рэп айтылуу эгер сиздин сөзүңүзгө кошулсак, анда мурда эле башталган экен. Акыя, манас айтып. Жок, бизде Тамашасы жок айтсак анда деген бизде рэп 2002-2000 жылдардан бери. Ошо Тата Уландар баштаган, Жок, байке. Эжеке, Назирже. Тата Улан байке дебер, байке. Тата Улан байкебиз канчанчы жылдан бери сиз угуп баштадыңыз эле? Канчанчы жыл рэп жаздыңыз? Бир 10 жыл болуп калды го. 10 жыл мурун 2006 жыл болчу. Ага чейин 99-жылдарда башка рэперлер бар болчу. Биз аларды тааныбачык да. Биз да таанып эткенбиз, бирок Балким билесиңер, акапелла, кигас дегендер. Жок, укпап турсуз. Мен ошо Тата Улан Добур экөөңөр деле. Мен Кыргызстанда 4 эле рэперди билем да, башкаларды жакшы билбейт экен чын. Кандай болгон күндө дагы жигиттер? Билбесең жок деген нерсе эмес дегенде бар экен алар. Тайым кылалы, өнөрүңөр өркүндөй берсин. Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиреткен эң чыгаан жигиттерден болгула деп силерге жакшы гана калуу тилек айтып кетебиз. Чоң рахмат. Ал эми келиңиздер, эми суроого жооп берип кетиңиздер. Кыргызстан сиздер үчүн эмне? Бирден жооп берсеңиздер болот. Кыргызстан биз үчүн бул алтын уя. Кыргызстан бул деген биздин эң биз өзүбүз тандабаган эмес, жана Кыргызстанды сатып албайсың. Кыргызстанда төрөлөбүм деп мындай өзүң Кыргызстандын жарандыгын ала аласың, бирок Кыргызстанда төрөлө албайсың деген болот го. Ошон үчүн бул биздин алтын уябыз. Кыргызстан биз үчүн эң ыйык, эң керемет жер. Кыска нуска айта кетейин. Кыргызстанды мен тандаган эмесмин, Кыргызстан мени тандаган. Баракелде. Ал эми биздин ушул Салам Кыргызстан түнкү шоу программабызда келген жылдыздуу меймандарыбыз менен сүрөткө түшөбүз. Андан соң өзүбүздүн Салам Кыргызстан баракчабызга, Инстаграмга киргизебиз. Ошол тарапта эгерде бегиш коло, Баястан коло суроо, жооп, сунуш жазсаңыздар болот комментарийдин астына. Биз сөзсүз түрдө Бегиш менен Баястанга окутуп коймокчубуз. Ал эми жок, мен өзүмдүн видеомду көргөзгүм келип турат, мен өзүм ушундай таланттуумун дегендер бар болсо, өзүңүздүн Инстаграм баракчаңызга, Facebook, айырмасы жок кайсыл жакка Салам Кыргызстан 2-сезон аттуу хэштег менен киргизсеңиздер, биз байкап, көрүп, мыктыларын жөнөтүп, жана сиздер үчүн көргөзмөкчүбүз. Сүрөткө түшөлү, селфи кылалы. Рэперлер кандай башкача түшөбү? Кадырбей эле. Илгерки Советтер Союзундай түшпөйлү модай түшпөйсүз. Роза кармап. Ооба. Келдир, эки жигиттин ортосуна түшүн. Эң сонун. Эми жигиттерге арналган таймашыбыз башталат. Таймашыбыздын шарты да жөнөкөй. Биздин таймашыбыздагы мындай күч кубат эмес, мээнин күчүнө басым жасадык. Азыр бул да тарапта столдун үстүндө түрдүү сөздөр бар. Балким адам, балким кесип, балким тамак аш, айырмасы жок эмне. Сиздер азыр бирден келип туруп чекеңиздер менен чаптап аласыздар. Андан соң мен киммин табыш керек болот. Сиздер кимсиздер? Таймаштын аты мен ким? Салам Кыргызстан. Анда эмесе Бегиш Баястан баштагыла.
Айтмай жок Бегиш, айтмай жок. Жакшы, жакшы сөз. Келиңиз, Бегиш, сиз тандаңыз. Каалаганын. Айтмай жок бири-бирибизге, Муну мындай кылып бир аз катуураак. Сиздердин сөздөрүңүздө бири-бириңиздер билесиздер, бирок өзүңүздөр билбейсиздер. Биз да көрүп атабыз, теле көрүүчүлөр да билип атат. Азыр эми мен булмунбу, мен мындаймынбы, ооба же жок суроосу менен табышыңыздар керек. Баястан баштай бериңиз. Мен адаммынбы? Ооба. Бул кесипке киреби? Сиз адамсыз, адам кесипке кирбейт да. бул адамдын кесиби бар. Адамдын кесиби. Бар. Жок, сиз башка Кесип эмес. Эмес бирок. Адамсыз. Бегиш. Кишисиз. Мен адам эмесмин да? Жок, адам эмессиз. Адам эмес. Ооба, адам эмес. Киши эмессиз. Ооба, адам эмессиз. Мүмкүн балдарга бир аз жакындатып. Бул бир зат да? Жок, зат дагы эмес. Зат да эмес. Сиз жакындап баратасыз, адам. Адам Спортко жакын да. Спортко жакын, ооба. дагы бир нерсеге аябай жакын. Заря жакта банясы бар. Эменин Асандын кошунасы. Асандын кошунасы. Жан Гүлжамалжан күйөөсүбү? Ооба. Кийинки суроо күтүп атабыз сизден. Аябай сизге жакшы көрсөтмө берилди. Заря Жок, жакта банясы болду, бар деп. көп айтпа. Асан кошунасы Үсөн негизи. Ооба. Үйүндө поворотко кайрылганда жишесин бөтөлкөсү жатат. Өттүк, келиңиз сиздики. Билбейт ким. Бул адам эмес, буюм эмес, Кесип. кесип эмес. Кесип дагы эмес. Бул мен сизге Муну- кичине бир аз көрсөтмө бере кетейин. Некрасовада аябай көп ушундай. Самсу. Жок. Барикелде. Бир аз жакындашып барасыз. Мен билбейтим, эмне деп ойлойм. Кичине мага эме бергиле. Зарияда банясы бар. Жок, аны кечке айтып бересизби? Болду, жетти да. Ошондой эмеси бою кичирээк, Баса Самсу качок. биздин кесип менен бир. Биздин Ооба, кесип менен. биздин кесип менен бир. Сендей бирок Биздин мындай кесиптеш. здоровый да? Кесиптеш, мындай бою кичинекей качок. Мен Тандыр окшойм э? Жок. Тандыр. Тандыр демесиз. Сиз аябай жакындашып атасыз. Бул адамдын Тандыр бар жерде, биз жанында ушу ушул да бар. Студияда аты Ошол аталып нерсе жана кеткен, биз тандыр да бар, айтканбыз самсы да бар. Ошо инсандын биз атын атаганбыз. Бул эме, рэпер. Бирок рэпердин арасында жалгыз өзү сальто алат. Эмеби? Аябай эме мен кыргызча айтсам эме да. Аябай жош, Жок, аны жош дебейли, биз сизге түзел айтып койдук. Добр. Добр. Көрсөңүз болот. Добрый жош окшойт, же балким баягы. Эми келиңиз, Бегиш сиздикин таап ал. Сиз аябай жакындаштыңыз. Биз Лев Баястанга Толстой өтө Некрасовада. көрсөтмөлөрдү берип атып, кыйынчылык менен тапты. Сиз оңой кетип атасыз. Самсы дагы бар жанында, тандыр дагы бар. Ошо тандыр менен самстан өткөндөн кийин ушуга карабыз. Беш бармак. Бар экен. Беш бармакты көргөз алган турбайсыз. Жок, мен мынтейин деп аткам да. Камыр кыркабыз дейм деп аткам. Бегиш Баястан Заманбап биздин студиябызда. Кол чабуулар жаңырсын. Келиңиздер анда биздин урматтуу конокторубуз, урматтуу Кыргыздын чыныгы мырзалары. Сиздер үчүн баягы куттуу үйдөн куру чыкпайт деп биз атайын биздин Салам Кыргызстан долбоорубуздун башкы демөөрчүсү Шоро компаниясынан сиздерге татынакай белектерди тапшырмакчыбыз. Шоро компаниясынын белектерин Шоро экөөбүз өзү алып чыгып бермекчи. Кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Эң даамдуу Шоро компаниясынан сиздерге даамдуу суусундуктар. Биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын жылдыздуу коноктору Бегиш Баястан Заманбап лейбл бизде коноктолуп кетти. Жигиттер, оюңуздар үчүн рахмат. Мыкты, аябай маанайды көтөрүп бердиңиздер. Биздин демөөрчүбүздөн белектер сиздерге. Азыр эми меймандарга жана албетте эле теле көрүүчүлөрүбүзгө каалоо тилек, куттуктоо сөздөр арналсын. Жалпы Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын көрүүчүлөрүнө кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр ар дайым биз менен болуңуздар. Бул жерде Заманбап.
Кыргызымда бир алга деген сөз бар. Ошо алга деген сөз менен алга жылып кетер эле Кыргызстан. Анда эмесе, албетте эле сизге да бизге да албетте заманбапка биринчи орунда алга. Кол чабуулар Бегиш Баястан. Шоро байке мотоцикл менен өкмөрдүн үйүңөрү чейин жеткизип койду. Кол чабууларыңызды толмокчубуз. Жакшы барыңыздар. Бегиш Баястан. Биз көптөн күткөн учур көз алдыбызда. Кыялыбызга таасирленип, асыл ойдон адал ишке кадам таштайбыз. Чексиз ааламдын күчүн сезип, толкунданабыз. Биз бирге болсок, ийгиликке сөзсүз жетебиз. Жүрөгүбүз менен жан тартабыз. Ушул мүнөт үчүн жашагыбыз келет. Легенда өмүрдүн башаты. Бул Бегиш, жанымда Баястан, Орто Азия, Эңкек, Рикросс, мен сени көрүп атам. Жанымда Сквадранс, кеттик Кыргызстан барыбыз. Кыргыз жерге эмне жетсин? Кыргыз элге ким жетсин? Кыргызстанга ким жетсин? Кыргыздарга ким жетсин? Кыргыз жерге эмне жетсин? Кыргыз элге ким жетсин? Кыргызстанга ким жетсин? Кыргыздарга ким жетсин? Алга аттан, болбат бактан. Мани бер көп нерсеге билгин душман, душмандан сактан. Тазалыкты сакта, оор иштен качпа, таттыктууну макта. Бизди Кудайым сакта, кыргыз өзүңдү сатпа, өр азабын тартпа. Үйдө кечке жатпа, бил Куранды жатка, өз элиңди атпа, кайрылбагын артка, келечекти бакта, орта таллуу бакта, берилбегин калкка, жакшы кепке кулак сал, өйдөдөн караба жашка, жардам аяба карыга, жараштын ишиң алыңа, сүйгөн жумушуңду жаса, жаксын ал жаныңа, жаныңа. Кыргыз жерге эмне жетсин? Таза суу, таза аба. Кыргыз элге ким жетсин? Ак көңүл адамдар. Кыргызстанга ким жетсин? Бул биздин мекен. Кыргыздарга ким жетсин? Элим бул мекен. Кыргыз жерге эмне жетсин? Таза суу, таза аба. Кыргыз элге ким жетсин? Ак көңүл адамдар. Кыргызстанга ким жетсин? Бул биздин мекен. Кыргыздарга ким жетсин? Элим бул мекен. Өркүндөсүн мамлекет, жоголсун бүт палекет. Кыймылдасын калкыбыз, жасап кыймыл аракет. Кыргыз эме чөчпөсүн, жаркырап жанып турсун. Душман аттап өтпөсүн, багытын ары бурсун. Досуна кыргыз жош, душманга кыргыз жок. Айырма жок, Бишкек кош, бөлүнбө кыргыз бирге бол. Түшүндүр көтөрбө кол, сүйлөгөнгө бар тил. Оз тегерене курчап, то жери биз бар абдан коз. Көп булутту батырган, шарыбыз бар абдан коз. Ал Бишкек 312 ар дайым иште. Билеги биз жон, бирок жаман ой жок бизде. Бул Кыргызстан 312 кош келгиле. Кыргыз жерге эмне жетсин? Таза суу, таза аба. Кыргыз элге ким жетсин? Ак көңүл адамдар. Кыргызстанга ким жетсин? Бул биздин мекен. Кыргыздарга ким жетсин? Элим бул мекен. Кыргыз жерге эмне жетсин? Таза суу, таза аба. Кыргыз элге ким жетсин? Ак көңүл адамдар. Кыргызстанга ким жетсин? Бул биздин мекен. Кыргыздарга ким жетсин? Элим бул мекен. Бир тууган деген нерсе кандай сонун нерсе, Гүлжан. Экөөсүн бир тууган болгонубузга кандай шунчалык ыраазымын. Мен дагы Кудайга ыраазычылык билдирем. Мен сиздей татынакай бир тууган эжекем бар экенине. Бирок көпчүлүктөргө маалым эмес да экөөсүн бир тууган экенибиз. Ооба да. Бирок эми мындан кийин билип жүрүшөт да экөөбүз бир тууган экен. Бирок экөөбүз окшошпосок деле эми бир туугандар кээ бирлери окшошпойт го. Азыр биздин студияга окшошпой калышы мүмкүн. Ооба. Азыр биздин студияга чөткий бир тууганчиктер келди. Асылдар. Ооба. Туура ардактуу замандаштар, менин кесиптештерим айткандай эле бир тууганчиктер келип турат. Тосуп алыңыздар, юмористтер, таланттуу жигиттер Бакыт Осмонканов жана Жеңиш Майрамбек уулу Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында. Байкадыңызбы Бакыт мырза? Байкадым. Ассаламу алейкум, Жеңиш. Кол чабуулар, Бакыт, Жеңиш.
Учурда азыр жигиттер аябай катуу иштеп аткан кезде эмне жөнүндө, эмненин үстүндө иштеп атканын азыр кененирээк биздин маектен соң билебиз, жигиттер. Келгиле, төргөт бергиле. Кол чабыңар. Куш келипсиздер, куш Кайсыздар? Аман эсен өзүңөр кандайсыңар? Кадырлуу коноктору. Саламатсыздарбы? Саламатсыңарбы? Мындай серьезный сүйлөбөй, мындай эме ушул жерде жалаң юмористтер отурасыздар, мындай веселыйраак. Жакшы. Позитивдүү нотадан өзүңүздөр байкадыңыздар, мындай күлкү жаратуучулар келип турат. Бир тууганчиктер, ага чейин Моника Белучи командасынын өкүлдөрү, ага чейин дагы көп командалардын өкүлдөрү эмне болуп турган болсо дагы өздөрүнөн билели. Жеңиш, бакыт. Келиңиздер башынан баштап айтып бериңиздер эми. Кеңиз Бакыт мырза сөз сизде. Бакыт башынан баштасам да советтер союзу болуп кетет. Айта бериңиз Бакыт мырза. Кел, Жеңиш кичине Динозаврлар доорунан баштайланды менде. Мунун историясы кичине кыскараак, ошон үчүн Жеңиш Бой баштасын. узун, Бою узун, Бакыттын бою кыска, историясы узун дегендей. Эме КВНден эле башталган. Юмор жаатына КВНден баштап, анан баары эле билген Тамашоу лигасынан ойнодук көп жыл. Ал жерде чемпиондукту алып, анын артынан биз болсо тасмаларга тартылганга сунуш келип баштады, сценарийлери түзгөнгө өзүбүз кыскача проекттерди ачып көрдүк юмор жагынан. 2 киши деген. 2 адам. 2 адам. Киши болду, азырынча адам. Айгүл эже туура эмес айтып койдуңуз. Мен атым вообще Айгүл эмес. Кимде? Меники Борончу. Жок, сиз туура эмес айтып койсоңуз, мен да туура эмес айтып атпайм. Ошентип эле юморда калып калдык. Буюрса драмага өтөйүн деп атабыз. Жакшы. Ужаска драмага. Ушул кезге чейин канча тасмага тартылдыңар? Эгер санаган болсоңор. Биз негизи тасмаларды канча тасма жаздык деп эсептейбиз. Тартканда аз эле тарттык, бирок жазганда Тартылдыңар өзүңөр негизи канча тасмага түштүңөр? ой, андай тасмалар канча болуп калды? Көп го дейм. Көп эле. Канча 3төн көп да. 3төн көп, ошо 4 Жеңиштики саналбайсың. 3төн көп. 3-4 тасма. 4 болсо жеңиш үчүн көп. Бул жакшы. Мен үчүн Чоң көп. ийгиликтерге жетсиң, балакет. Албетте мен. Ушун бардыгына сен тартылдыңбы? Жок, жанагы бир тууганчыктан туурап койбойсуңбу? Тууганчык деген тасмада аябай жакшы ролдорду ойногонсуңар, жакшы образдарды мындай жаратып дегендей. Ушул кимдин идеясы эле? Кимдин мындай жүрөгүнөн өсүп чыккан тасма? Жеңиш экөөбүздүн идеябыз. Бакыт калп эле эметип атат, мындай орусча айтканда скромничтеп атат. Чындыгында бул Бакыт мырзанын идеясы. Аябай Бакыт, муну деген сен жашоодон алгансыңбы же Жашоодон алгам, толугу ойлоп менен. таптыңбы муну? толугу менен жашоодон алынган. Анда бул жашоо жазган экен да Бакыт жазбай эле? Жашоо жазып койду өзү. Жашоо экен жазган. Тасмада байкасаңыз аягында сценарий түзгөн деп жашоо деп жазылып турат. Бакыт Осмонканов. Жок, чынынан айтканда кино идеясы бат эле жаралган, анткендигинде Жеңиш экөөбүздүн өзүбүздүн эле образыбыз бар болчу илгери КВН кезинде эле. Ошо жарашыктуу бир история табыш керек болчу. Бир окуя, ошо бир тууган деп туруп идея келди эле, ошону Жеңиш экөөбүз отуруп жазып, бир жакшынакай киного, элдин клубуна толгон киного айланды да. Да, мен бул кинону 2 жолу көрүп дагы кайрадан көргөндөн тажабайм да. Илгери бизде Союз учурунда именно Гайдайдын кинолору, операция Кавказская пленница, азырга чейин биздин баарыбыз көрөбүз, жакшы көрөбүз. Бир тууганчык дагы ошондой эле азыркы жаңы тасмалар көп, бирок арасында сурулуп жакшы алдыга чыкты да, куттуктайбыз. Анан ошол жерде кээ бир эмелери мага моменттер жагат да. Жеңиштин жанагы милицияга түшкөндөгү кебетесинде эле образ да. Ушунун баарын сен жазадыңбы деп урушатса, мактанып бир нерсе кылат, ошону бир кылып койчу. Ушунун баарын сен жазадыңбы деген. Анан дагы жана укол сайган жерде жөн эле жаздыкка сайып аттың же чын эле сайып аттың? Чын эле сайып. Жөнчөй. Жок, чын эле. Эми чындыкты Мен анда кичине ооруп аткам. Чын эле. Анан алып чыгып кайра сайып, алып чыгып сайып аттыбы? Кайран Байкуш Бакыт ай, ошондо. Бирок негизи ошол эпизоддон кийин 3-4 күн тартпай калганбыз, себеби дегенде Бакыттын акыбалы начар болду. Бакыт кол жери жарабай калды деп, Ал эми сиздерден деле Жеңиш мырзага көп кинолор болду. Ага чейин чыгармачылыгыңызды деле тыгыз мамиледе болгон үчүн билип жүрөбүз. Деги эле өзүңүзгө жана образыңыз тажаткан жокпу? Чынын айтайынбы? Чынын айтыңыз. Тажатып салды, чындыгында эле тажатат. Анан негизи мындай ойлой берем да, балким башка образ жаратып, же Орчан эмес, нормально эмес, өзүмдү өзүм. Жок, сен мындай өзүң орчан эмессиң да?
үндөрдү угуп атасың. Жок, чындыгында эме. Бул образ чындыгында аябай тажатып салды. Себеби дегенде элдердин баардыгы сени көрүп алып көчөдөн ой, сен деген жашоодо башкача турбайсың ба деген. Нормально турбайсың. Нормально турбай. Кана жанагындай кылып көрчү деп анан эми дайыма эле негизи юмордо жүргөн адамдар сиздер билет окшойсуздар. Албетте. Негизи эле юмордо жүргөн адам жашоодо өзү аябай капа болуп жүргөндөй болуп сезиле берет да. Ушунчалык шайыр эмес, себеби дегенде жетишет деп коет го, жетишет. Жашоодо деле күлкү жетишеби? Уже жетишет баардыгы. Анан Сен жашай элек жатып каяка жетишет? Сен канчадасың азыр? 67-ге чыктым. Кызым. Кызым. Жеңиш, биз сенин бул сөзүңө көп кошула албайбыз. Биз күлкү жаатында жүргөндөр бул жашоодо капалуураак жүрөбүз дегенди айтып атасың, Мисалы, биз Назира эже экөөбүз тең ошо күлкү жаатында эле жүргөн кыздарбыз. Биз сахнага караганда жашоодо көбүрөөк күлөбүз. Жашоодо көбүрөөк шайыр жүрөбүз. Аны сен эмне себептен жашоодо капалуураак жүрөсүң? Силер кызсыңар. Эркектер күлсө болбойбу? Жок, чындыгындачы. Биз деген билбейм, юморду сиздер мындай да эми билбейм, силердин режимиңер кандай, бирок Санжар калп айтып атат деп айтпайт мени. Биз деген өз убагында бир учур болуп калчу. Сочиге барганда, Москвага барганда биз түшүбүздө гана мындай башка түштөрдү көрүп, мындай уйкуда эс албасак, эртеден баштап кечке чейин биз кел юмор жаратабыз, кел тамаша ойлоп табабыз, кел буну репетиция кылабыз деп кыла бергенде, бул ушунчалык тажатып калат. Анан мындай адамдар менен сүйлөшкөнгө деле мындай эмең калбай калат да. Андай учур болот. Чындыгында Чарчагандагы мезгилиң айтып аткан турбайсың мында. Ошондой. Сиздерге бир жакшы суроо берсем, биздин мисалы ырчы балдарыбыз, азыр атактуу ырчыларыбыз Мирбек Атабеков, Нурлан Насип, Султан Садралиев, ушулардын поклонницалары аябай көп болгон да, ырчы деп, эми алар серьезно эле ырдап сонун ырларды ырдап коет да. Силерди юморист катары көрүшөт мындай. Сизди мисалы образ кээ бирлер бар эле ойлойт да, аманчык ушундай эме кичине жетишпейби деп. Сизге кандай поклонницалар барбы силер үйлөнүп элекке чейинчи сага? Поклонницалар бар беле же сенден каччу эле кыздар? Мен сиз бул чыныгы суроо эле болду да? Жок. Негизи поклонницалар жок эле болчу, чындыгында эле. Эмнеге өзүң татынакай эле баласың? Жок, сенин талантың бар экен, сен бул нерсени туура кылат экенсиң, жакшы окшошот экен, бирок күйөм сүйөм деген жок. Жок болчу. Кантип үйлөнүп алдың? Жубайыңга кантип? Жубайым эле, мен жубайым менен 6 жылдан ашып калгам, сүйлөшүп жүргөнүм. Ал билчи, нормально экенин. Ал билчи, шу экенин билчи. Ошол убактан. Дагы кийинки бир кызыктуураак суроо бере кетели. Кызыктуураак. Бир туугансыздар, бирөөңүздөрдүн боюңуздар кыска, бирөөңүздөрдүн боюңуздар узун болгондо, мындай көп жерлерде бир ыңгайсыздыктар жаратып, ушу бойлоруңуздар жөнүндө бир сын пикирлерди угуп, ушундай болосуздарбы же? Таппай калам кээде, таппай калам, ошонусу эле болбосо. Сен деле таппай калам шамал болгондо. Жок, мындай да, чыныгы юморист өзүнө өзү күлгөндү билиш керек. Самоирония деген жакшынакай орусча сөз бар. Мен негизи ошо бизнесте бизде вот көп жылдыздар ушул качествосу жок да, ушул сапатычы. Анткени дегенде дайыма сулуу болуш керек, дайыма мындай болуш керек, сөз тийбеш керек. Бизде юмористтерде өзүңө өзүң күлө алсаң, демек сен чыныгы юмористсиң. Демек адамдык мындай сапаттың өсө аласың да. Ал эми ушул учурда сиздерге эң маанилүү суроо, биздин ар бир келген суроолор маанисиз болчу, Ооба, буга чейин суроолор мындай эле, жылытыш үчүн болчу. Кыргызстан сиз үчүн эмне бакыт жана Кыргызстан сиз үчүн эмне жеңиш? Кыргызстан мен үчүн ата-энем, менин ата-энем, менин туугандарым, менин жакындарым, менин эң жүрөгүмдүн жанында жайгашкан адамдар. Барекелде. Мен үчүн Кыргызстан бул бүт нерсе. Бардыгы. Бүт. Мына өзүмдү гана жакшы көрсөм, Кыргызстанды андан 5 эсе жакшы көрөм. 1000 эсе, миллион эсе. Келенде Санжар, адаттагыдай эле биздин сыйлуу, кадырлуу конокторубуз менен бир эстеликке сүрөткө түшүп алалы. Кандай туруп түшөбүз, жатып түшөбүз, отуруп түшөбүз? Туруп түшөлө бул мейман мырзалар менен, Узун кыска болуп түшөлө. Сен бактың менен кел. Автобустардан төлөтүп алайын. ортого турасак.
Кол чайып койсоңуздар Чоң болот. рахмат. Бир тууганчиктер, таланттуу жигиттер. Азыр биз сиздер үчүн дагы өзгөчө даярдап койгон оюнубуз бар. Биздин долбооробуздун шарты боюнча биринчи маек, андан соң оюн. Ооба. Топташ ойнойбуз. Оюн ойнойбуз азыр биз сиздер менен күрөшөбүз. Тамаша. Шартын сахнага чыгып түшүндүрүп бермекчибиз. Ага чейин реквизиттер дагы биздин жардамчыларыбыз даярдап коймокчу. Кол чабуулар, келиңиздер, оюнду баштамакчыбыз. Сиздерде куттуу студиябыз бар. Мына бүгүн ушул күнгө чейин сиздер бир күнү болот эми жумушта жеңиш бакытка жинденет, бакыт жеңишке жинденет. Бүгүн жеңиш үчүн бул бакыт, бакыт үчүн бул жеңиш. Атайын бир тууганчиктер таланттуу деп биз Африканын бир уруусу бар экен, ошонун мынтыгын даярдап келгенбиз. Мындай менен үйлөйсүз, бул жактан учат. Мейлеп туруп бир кагазга тийгизиш керек. Кагаздын ичинде ситуациялар болот. Ал эми биздин кесиптештерибиз, атынакай айымдарыбыз, биздин актрисалар болот, ошол образга келет. Түшүнүштүкпү? Анан калганын бир аздан кийин түшүндүрүп беребиз. Кимиңиздер биринчи баштайсыздар? Мен кыздын баш Жок. Балдар эле, Жардам беребиз. 3 бол жактан аттасыздар. Келгиле, мен тез эле бакытты бир атып салайын. Программаны бүтүрүп кетсек. Келиңиз анда. Телекөрүүчүлөрүбүз даяр болсо, биз баштадык. Ал эми таймашобуз 2 этаптан турат. Биринчи этаптын аты Мерген. Мерген. Сиз мергенсиз? Рахмат, Санжар мырза. Баштаңыз. Эң маанилүүсү артта турган операторго тийгиз албаңыз. Тиякта турган операторго жакшылап мейлеп туруп, өпкөнүн бүткүчү менен. Браво! Баракелде. Жеңиш мырза таамай атты окшойт, чыныгы. Мен ояктайбыз, биринчиси тийбей калат. Деп мындай түшүп калат. Келиңиз өзүңүз окуп. Мындай окуй берейинби? Окуңуз. Ичип алган айдоочу ГАИ кызматкерине кармалды дейт. ГАИ кызматкери. Ичип алган айдоочу ГАИ кызматкерине кармалды дейт. Ал эми бул тарапта азыр ГАИ кызматкери, жөнөкөй ГАИ кызматкери эмес, жана эжекелер болот го. Токтоткондо алар менен эч сүйлөшө албайсың го. Ошондой ГАИ кызматкери болот. Назира эжеке өзүнүн образында. Келиңиздер, биринчи биз ошону аткарабыз, андан соң бакытка кезек бермекчибиз. Телекөрүүчүлөр даяр болуңуздар, салам Сен айдап келе атасың да. Ичип алган айдоочу кызматкерге, ГАИ кызматкерине Мага алда палочканы берип кой. Атып үйбеңиз, Ооба. Айда. Жо, мен ал жол менен айдабайм да, негизи ичип алсам. Мен бияк менен айдап жакта кетем. турам да. Макул анда. Жашынып турам мен. Неинтересно кезели. Ладно. Токто, арткан кууп барам. Токто. Старший сержант Назира Жетегенова. Документы. Адам. Документы. Сразу. Үйлөңүзчү. Не жегенсиң? Да үйлөсөң? Ичип алдың? Жок, эже, мындай эле Кандай? кымыз ичкем. Кымыз эмес ал дагы. Вообще эле ачып кетип турган эмне ичтиң эле? Кымыз ачыйт да ошо, эже. Кымыз эмес ал дагы. Сен ал бир Эже, коньяк. бир нерсе кылып сүйлөшпөйлүбү мындай. Сен сүйлөшмөктүң сүйлөй албай калыпсың го. Жаш төрөлгөндө эле ошондой болчумун, эже, просто. Сен эмеге дефекте эме кылба, мен сүйлөшпөйм, давай. Просто логопедке бир жыл бардым, жардам бербей Ал койгон. логопедке жардам бербейт, ал жытың ачы, жытыңды эмне кылабыз сен? Эже, эже. Баракелде, кол чабуулар. Меймандарыбызды байкадыңыздар, жеңиш ушундан нары штраф стоянкага кеттик. Бакыт келип. Кармалып калдым, Сиз кармалып калдыңыз, Жеңиш мырза, болбой калды. Жо, мен жакшы эле чөнтөгүмөн пара алып чыгып берейин деп аткам да. Биз парадан алыспыз. Ооба. Биз коррупцияга каршыбыз. Биз коррупцияны түп тамырынан кыркабыз. Даярсызбы? Кое туруңуз. Баары калыс болсун. 3 кадам. 3 мына жерде могу. Жок, сен эме жеңиш бакыттын кадамы менен санабайсың. Анда калыстык болбой калды. Ушул жактан атасыз. Бакыт кел, бияка тур сен кадам. Атам деп дейбеңиз, Сыртка үйлөшкөн ичке эмес. Түшүндүк турганда отурат. Койгула. Ата деп. Тийбей калды. Кайра. Калтырып кое берсеңиз болот пока, азырынча. Эки баланын атасы деп ким айтат да ушуну? Ошондой окшойт. Случайно.
Эки бала целенаправленно болчу. Азыр да ошону доказать бериңиз. Барекелде Бакыт Моюнга аттыго, моюнга. Айтпагыла. Бул сиздин палочкаңыз бе? ооба меники. Продюсерга жаңы дуэт келди, кастинг дейт. Экөөңүздөр дуэт болосуздар, бул жакта эки жекебиз продюсер. Биз экөөбүз. ооба мен бул жерде Сиз- эчтешем жок. Биз сиздерди кастингден өткөрүүчү эжейлер болуп турабыз. Экөөңүздөр бизге дуэт Жаңы кылып дуэт, жаңы дуэт. бересиздер. Сиз артындасыз. Жаңы. Ооба, жеңиш. Биз дуэтпиз. Ооба, биз дуэт. Эмне үчүн бул Бакыт мырза атат, а мен бул үчүн ойноп берем? Анткени деген бул Бакыт сенин байкең болуп атпайбы? Эмне кыласың анан? Так, продюсер. продюсер. Биз эме? Жаңы дуэт, кастинг. Ырчы дуэтпизби? Ирчи дуэтсиздер, Так, киргиле. Уруксатпы, жеке? Киргиле. Точно уруксатпы? Точно рұқсат кіріңіздер. Убакыт саат жок, мындай экзаменге келдиңерби, нормально киргилесиңер, саламатчылык. Бакыт. Жайна. Эмне көчөдө таанышып атасыңар? Меңіздер ғана қандай ыр даярдап келдіңер? Жакшы ыр. Жакшы ырдайлык. Бизден группабыздын Баштагыла. аты узун, кыска. Барекелде. Жок, кичине тааныштыра кетели деп. Тааныштыра кетели. Таанышпайлы, ырдачы. Жок, силер продюсерсиңер. Анкетаңыздарда бар, анкетаңыздарды толтырғансыздар. Жок, биз толтурган жокпуз. Биз мындай эле келдик. Толтырғыздар, чык кеткен дешке. Астыга Кесип коюңуз. бассаң астыга. Астыга? Фигурамды көрөйүн. Беримди айланып. Болот сахнага, давай. Болобу? Мен басып көрөйүн. Сен бассаң. Жок, сен болбойсуң эми, сахнага батпайсың. Эми сиз бассаңыз эже. Ишенбей Келіңдер, атабыз. қана. Биз продюсербиз, давай, мен. ырдагыла. Дуэт. Жүрөк жашайт сени Мен менен. подтанцовка. Жүрөк билет сени менен. Жок, негизи биздин фишкабыз бул ыр Биздин эмес башка да. фишкабыз бар да. Биздин фишкабыз башка. Биз деген Биздин фишкабыз негизи бул биз чогуу синхронно движение кылабыз. Кандай? жетишпей калдым, брат. Келіңіздер, барекелде. Жагып Келіңіздер, кейінгі ойынға өтөлі, уақыт өткөрбей келіңіз, кейінгі ойынды дагы Жеңіс бу? мырзадан бастасын. Бұның ішінен жоқ дегенде 3-тен сұрауға жооп бересіздер. 3-тен ойынды атқарып бересіздер. Кеттик. Келиңиздер, азыр дагы бир тайма шоубуздун экинчи этапы келип калды. Жеңиш, ата коюңуз. Тийбей калды. Тийбей калды. Мына окуп берем. Какат атат. Тийбей калды. Кылыч менен тосуп койдум. Мен жок берейинби же ошого окуп Жок, байке мындай эле басып барып турам. Эчтекеси жок, жашпыз эми. Жүрөк жаш. чекеде буруштуп. Чекеге жүрөккө буруштуп электеп. Жүрөккө буруштуп элек. Браво, баракелде. Тийди окшойт, э? Тийди. Буга тийиптир, келиңиз. Келиңиз. Жеңиш, бул. Таң атканча жок болуп үйгө келген подкаблучник күйөө дейт. Так өзүңдү таптырсың. Эжекебиз сиздин азыркы образдагы Бул Гүлжайнанын образы эмес, ал Таң өзү ушундай. атканча Өзү ушундай бай. Мындай кылабыз, Жеңиш. Мен негизи осознанно подкаблучникмин, мен өзүм аны билем. подкаблучниксиз. Анда экөөбүз өз-өзүбүздүн эле образ жаратат экенбиз. Сен келгенде мен тосуп алган келинчегим болом. Бакыт мырза, сиз бул рол сиздики болот эмне? Келиңиз, кана сырттан келебиз. Даясызбы, бул жак эшик. Талаштык жигиттер андай эмес да, эми бирок эми ойын кошуна ичинде. Актерсуз да сиз. Эч тартынбаңыз, уялбаңыз. Эл ишенбейт барыбир, э? Кеттик. Тың. Ти келесо келди окшойт, таң аткыча жүр. Жаным кечирип койчу, мен экинчи Чалбайыңды жабасыңды. Башчы акпак түнү менен каякта жүрөсүң? Ойлонбайсыңбы? Үйдө бала чакан бар эле, эмне болуш деген түнү менен аялым бар эле, коркпойбу деп. Каякта жүрөсүң? Башчы акмак эчек скотинасы болуп, зараза. Сүйлөй берейин. Каякта чыгып кетешке. Сагышкан эркекке менин үйүмдө орун жок. Жаным кечирип койчу, мен экинчи кечирип. Сен ушуга чейин кечирип кетем, мындан ары кечирбейм. Мындан кийин бир сүйлөсөң, эки сүйлөм, бир узак эки урамдан чыгып кетешке. Өтпөбү бул. Киргизейм, чыгарайынбы? Же уруйган үчүн коркуп кеттиңизби? Жок, бул өз сценарийде бар да мындай. Сценарийде сиз түздүңүз беле? Билинип калды ошондо. Эмес кой, мейли, балдардын атасы экеним, экинчи мындай кылбаган болуп турбу? Кечирип коюңуз. Браво, байке. Аялым кечирип койду. Жеңиш байке, сиз деген азамат турбайсызбы? Мына укура эркектер ушундай болсо, таш менен чапса, таш менен урбайды, э? Сен абрат койсун, э? Бакытка келдик. Таш менен чапса, блок коюп коет, ошол. Ошол да. Бакыт мырза, келиңиз.
Бакыт мырза. Эмне чыкпасын бетти жабыңыз. Эмне болбосун. Бакыт аябай жакын келип алдыңыз. Geç koymuş. Өзүнүн кадамына санап атат. Ой, барекелде. Мынакей кайрадан биздин Бакыт мырзабыз татынакай кылып Uğurdap jatıp karmalgan kişi değil. Ууру. Uğuru. Ууру. Мошенник. Ал эми биз уурубузга реквизит да дардап койгонбуз. Келиңиз. Назира же камок иштетет, камоктон шоро уурдап баратасыз. Şora orada para tamam. şora Ben o- cindi uğur kendim. Шоро удар кылып баратасыз. Кем мен Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, салам Акча Кыргызстан. урдаган Ситуация Бакыт ууру уурдап бараткан кез. Кеттик. Geliniz. так эсептейин бир шор алдыңыз. Yo ben uğurdap para tamam. урдап баратат. Бул сиздер Siz сатып baka алган жок. eleksiniz. Сиз ар жакта товарларыңызды жыйнап атасыз, бул урдап баратат. Ne? Төлөбөйсүң акчаны. Bu meniki. Кандай сеники менин магазинмен? Эмнени алып баратасың ал дагы? Meniki bu. Öyle koysanız sen. Кандай Тихо. милиция? Koysanız. Bir minut dedi. Кандай бир мүнөт? Bu meniki. Bu Кандай сеники? Ал да менин магазинмен алып чыгып баратпайсың? meniki bu. Kaçtı Ким айтты magazin? сеники деп? Kalktan bak. Милиция! Koysanız koysanız. Ууру. Mınday şöyle. Эмне? Bu meniki. Сеники эмес, алып кел бери. Koysanız bir minut. Алып кел деп атам. Ne kıkırıp otasın? Ай бала, эмне кыйкырдык? Эмне болуп атасың? Милицияны чакыр. Алдагы деген, мунун Сиз магазин. кимсиз вообще? Эмне? Момун бир сыймаз, эмне? Алып кел калдан. Koysanız. Бас буну. Bir Мен алып minut. барайын, бас буну. Bir minut şuna Милицияга алып барайын. Кол чабуулар, ардактуу меймандар, мындай. Өзүңдө койчу, милицияга алып кетип. Магазин иштеткендер бар болсо, охранага Гүлжана Атаканова менен Назира Жетигеновнан алса, эң мыкты болот окшойт. Кол чабуулар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, Бакыт Осмонканов, Жеңиш Майрембек уулу эки этаптан турган таймашка катышып беришти. Мерген да болушту, актер да болушту. Чоң рахмат сиздерге жигиттер. Сиздерге рахмат. Чоң ыраазычылык билдиребиз дагы. Биз бүгүнкү кадырлуу конокторубузга биздин Салам Кыргызстан долбоорубуздун башкы демөөрчүсү Шоро компаниясынан сиздер үчүн татынакай белектерди тапшырабыз. Ал эми Шоро бул күч кубат демекчи, Шоро байкебиз белеңизде алып чыгып берсин. Кол чабуулар менен Кол тособузда. чабуулар берем. Биздин конокторго Шоро компаниясынан белек. Келиңиз Шоро байке, жигиттердин жанына өтүңүз. Кемис ортого. Бакыт, Жеңиш, күйөрмандарыңыздарга сөз. Урматтуу кыргызстандыктар, бар бололу, бай бололу, эң негизгиси биздин өлкөбүздө тынчтык болсун, бири-бириз менен ынтымактуу бололу, бири-бирибизди сүйөлү, жүзүңөрдөн жылмаюу кетпесин. Туугандар, эң башкысы жылмайып жүрө эле дайыма, анысы деле көп негатив көбөйүп кетти аябай. Дайыма маанайыңар чөкпөй, позитивде болуп жүрө эле. Рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Сиздердин келгениңиздер үчүн Сиздерге чоң рахмат. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин Шоро байкебиз сиздерди үйүңүздөргө чейин узатып коет. Бакыт Осмонканов, Жеңиш Майрамбек уулу, Салам Кыргызстан, биринчи коомдук канал. Кол чабуулар. Кайрадан көрүшкөнчө Бакыт менен Жеңишке ийгилик каалайбыз. Шоро байкеге дагы. Назирка, Оу. мен Меримге күндө алкыш айткандан, күндө рахмат айткандан тажабайм. Себеби кыргыз кыздарынын баары сулуу, анын арасынан өзүн каранган, чачын таранган Меримге барып турган кыздар андан да сулуу деп эсептейм. Туптуура айтасың, ошондуктан кыздарыбыз, бардыгыңыздарды чакырабыз. Эгерде биздей татынакай сулуу болгуңуздар келсе, Мерим айымга барсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, илгертен бери ата-бабалардан келе жаткан кыргыздын суусундуктары. Шоро компаниясынын атынан жаңы чыгарылган продукция бул Бозо Шоро. Бул жөнөкөй бозо шоро эмес. Бул албетте бал менен биргеликте жасалган. Сиздердин демиңиздерге дем, күчүңүздөргө күч берет. Андыктан ар дайым бозо шоро менен гана бирге болуңуздар. Nova style, nova style, nova style.
жетпедиңби акча деп иште берет адамдар робатай мен кагазбен табылбаган кызыгышат барым мага бирок дагы жете албайт бирок дагы жете албайт акча деп иште берет адамдар робатай сен жараттың сен жыйнаттың сен издедиң сен кыйналдың мен башкарам дөнөнү бакыт бул байлык башкада эмес бакыт бул билсең акчада эмес жашагыла бүгүн болбосун эртең кеч бакыт бул билсең 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 акчада эмес акчада эмес акчада эмес акчада эмес Мүмкүнчүлүктөрдүн баары жаңы күндө адамга берилет дейт туугандар. Бүгүнкү күндү барктайлы, анткени өзүңүздөр байкадыңыздар, Салам Кыргызстанда жаңы кыргыздар болуп, жаңы стилде сиздер үчүн бүгүн маанай тартуулап өттүк. Чынында эле биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз сиздер үчүн чын жүрөктөн аткарылды. Ошондуктан биз коштошпойбуз, кайрадан эле бир жумадан кийин ассалому алейкум деп жолукканча сак саламатта аман эсен туруңуздар. Саламатта туруңуздар, урматтуу биздин жалпы көрөрмандарыбыз. Биз сиздер менен албетте кайрадан туп-туура бир жумадан кийин жолугабыз. Сүйүктүү замандаштар, ушуң менен көрүшкөнчө аман болуңуздар. Бүгүнкү берүүбүздүн алып баруучулары MC Назира, MC Жайна жана MC Санжар Мыкыев болду. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан. Мынакей Назира, ушинтип бүгүнкү эфирибизде өз аягына келип жетти. Бирок сен кандай ой пикирде калдың бүгүнкү немелер жөнүндө, коноктор жөнүндө? Жома жай реперлер келди го. Эми репер өздөрүнүн жанрлары, жанагы Баястан деген жигитчи. Могу жерде отурган э? Ооба, сен ордуңда отурду го. Ошо жерде мындай фристайл десе, тим эле мен фристайл түшүнбөй тургансып, Санжарда фристайл деген тариф эмес деп котту. Мен деле билем аны отуруп алып, айткан биринин сөзү бирине окшошкон жок кой эле. Жакпадыбы сага? Вообще жаккан жок кой. Эмнеси репер ошон? Аны мен деле айтып коймокмун, өлүң көрөйүн жапак күлү, бети башы талпак күл, бети башың жубайсың, эркек бала туубайсың, деген. Мына меники окшошот. Жок эми, мели жайына койчу. Жайына койчу. Сен андан көрө тапканы менен талаада калдың деп кой. Жөндөй. Тапкан ырың кара дегеле деп коёбу. Бирок ал реперлер кой мындай өздөрүндөй эле, өздөрүнүн жанры ошондой экен да. А тиги кийинки келген коноктордончу эмичи жанагы бакыт кеткиче шаштым мен. Эмнеге? Бакыт кеткиче шаштым эй. Эмне болду? Отурган кара өзүнчө бос кот менен лидер болуп, монтип. Болбойт го. Экөөбүз угуп калсам не дейер экен, агар кой болду шерин тототуп калчы. Жүр кеттик андан көрүш. Кеттикпи? Кой үйгө барып чарчадык. Ой, суудан ичип алайынчы. Шорону реклама кылып кеттим, кечиргиле. Ушул жактан андан көрө мени менен бийлегиле. Ушул жактан мен стаканды көрүп жатам, стакан деген прозрачный. Ушул жактан кетти точный рэп. Анан менин атым ким? Атым Баястан. Ушундай кийинген кандай сонун бийлесеңер бийлегиле, мантифонго тийбегиле дегине. Болбойбу? Мейли анда.